Мен айтат элем, бул жерден эки эле адам чечет да, эки эле адам чечет. Эки адам эч убакта тирешпеш керек. Бул экөөнүн колдон келишинче баардык Кыргызстандын келечегин ойлогондор экөөнүн ынтымагын күтүп атат. Анан жанагы мындай болду, андай болду дебестен, мына президентибизди деле тинтип койдуң, мынтип койдуң дебестен күтө туруш керек. Себеби убагында Кумтөрдө алтын калбай калыптыр. Буяка тийишпей эле коюшубуз керек дегенде жамандап чыгышкан элдин баары. Сен ошо Кумтөр үчүн келгенсиң, Кумтөрдү алып берем дегенсиң, эмне болду деп. Мүмкүн убакыттын өтүшү менен мунун баары башкача болуп калышы мүмкүн. Саясатта айтылган, айтылбаган нерсе бар. Экөөнүн мындай саясий тактикалары да болушу мүмкүн. Ошон үчүн ортодон эксперт болуп эле, анан тиги кичине шам күйүп калды, ошого май куюп эле, анан ортосуна элди ажырымга салып эле дегенден алыс болуш керек. Мисалы үчүн менин өзүмдүн оюмду сурай турган болсоңор, ушу жакшы саясат кетип атат, тартип орнолуп атат. Мына коррупция басып калган, кылмышкерлер басып калган бүттүк Кыргызстандагы болгон нерсенин баары мына президенттин тапшырмасы менен, экөөнүн кеңеши менен Камчыбек Кыдыршаевич баарын жолуна ордуна коюп, колунан келишинче ден соолугуна карабастан иштеп берди да. Анан мен айтат элем, Камчыбек Кыдыршаевичке учурдан пайдаланып, урматтуу генералыбыз ошол ден соолук тилейт элем. Эң башында адамга эмне? Биринчи байлык ден соолук. Кудай буюрса саясатта дагы элге кызмат кыла турган күндөрү көп деп ойлойм. Кудай буюрса дагы эл күтүп атат, элге дагы кызматыңызды кылып билген, ушуга топтогон тажрыйбасын элге жумшайт деп ойлойм. Эң башкысы ден соолугун чыңдап келип, анан экөө дос катарында, чоң саясатчылар катарында бири-бири менен сүйлөшүп алат деп ойлойм. Себеп дегенде булардын башынан булар кыйынчылыкта бириткендер да, кыйынчылыкта, барчылыкта эмес. Кыйынчылыкта, жокчулукта, саясий момундай эл туңгуюкта биригип керек болсо Камчыбек Кыдыршаевич досум үчүн мени да түрмөгө алып барып отургузуп койгулачы деген канчалаган элдердин жүрөгүнө жетип, канчалаган элдерди мындай эсинде калганда, мен ушу чыгарып берсе ордуна деле отурат элем. Биздин Садыр Нуркожоевич бул деген темир адам деп баа берип, экөө бири-бири мындай колдоп келген да. Анан мен ишенбейм, ушул экөө бир саясий бир эмелер үчүн экөө достуктан ажырап, кыргыз элинин, карапайым элдин үмүтүн жокко чыгарат деп мен ойлобойм да. Буюрса ошо карапайым эл үчүн дагы кызматтарын кылып беришет. Экөөнө ынтымак кана тилеп, Кудайдан да тилеп туралык.